Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул можжевельник деген көчөт. Шайлоо Райымбеков 35 жылдан бери Токой чарба тармагында эмгектенет. Бул тармакта топтогон көп жылдык тажрыйбасынын натыйжасында көчөттөргө туура кам көрүү жолдорун мыкты өздөштүргөн. Бул колючий, ийнелүү, ийне жалбырактуу. Буну мал жегенге да жолдун бетине тигип атканыбыз. Бул жашылдандырууга аябай жакшы таасирин тийгизет. Бул ар кандай фигурага салып дагы койсо болот. Буну жон койсо бул барпайган демеле шыпыргыдай болгон көчөт көрүктү жакшы берет көчөгө. Бүгүн Бакаята Токой чарбасы Талас-Тарас унаа жолунун Кеңирал тилкесине 260 даана ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузушту. Көп жылдык ийне жалбырактуу көчөттөр жерге бат ыңгайлашат. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында үстүбүздөгү жылы райондун аймагындагы 15 гектар жер аянтына 12 миңдей көчөттөрдү отургузуу пландалган. Токой чарба аймагында жалпысынан 15 гектар план берилген. Культура боюнча ошону толугу менен 12 миң көчөт толугу менен отургузабыз. Отургузулган көчөттөр Токой чарба кызматкерлери тарабынан кам көрүлүп коргоого алынат. Бүгүн Бакаята Токой чарбасынын Кеңирал участкасында Жашыл Мурас алкагында көчөт отургузуп атабыз. Жалпы көчөттүн саны 260, анын ичинен Туя, Сасына, анан можжевельник 3 багыттын ийне жалбырактуу көчөттөрүн бүгүнкү күндө отургузуп атабыз. Өлкөнүн климатын туруктуу сактоо максатында мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдан тарта Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү ишке ашырылып келет. Анын алкагында республика боюнча 7 миллиондон ашык көчөт отургузулган. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Бакаята району.